Kapaşıç bilim ministrinin başta olanı biz suyungamiz. Şunda kem akıldıktın aynan urmatlı bilim berişi ministerlik kap etmеңиздер, толук боло турган жерин айтайлы. Ушундай жетишпестиктин айынан ушунча адам көчөдө жүрөбүз. Мырза камерасы жок эле кирсин. Азыр замминистр өзү кабыл алат, начальниктер күтүп атат. 5 жолу тең ушул маселеде 5 жолу тең ичинен жашынып алат. Биздин урматтуу министрибиз кабыл албай сырткы эшик менен чыгып кетет. Ашынбайла Токтобой авазын болсо эшигин такыр ачпайт. Анан азыр дагы Улукбек мырза, азыр министр жок деп мынакей. Азыр үстүндө баягы эле юристтер, начальник отдел управления тиги Кыялбек баягы эле мафияны жөнөтүп коет, анан эч нерсе чечилбейт да ал мафия менен. Министр какта бүгүн? Министр өзүндө бирок чыкпайт. Министр какта? Бүгүн жарандарды кабыл алуу күнү министрдин. Министрдин кабыл алуу, бирок деген министр азыр жыйналыштарга чыгып кетсе керек, билбейм. Бири-бирине футбол детти. Анан кийин келди, бүгүн келдик. Мүшөн бөөсү. Сиздерди киргиле деп атпайбызбы? Ата-энелер ызылдабай эле кирген. Киргиңиз деп атпайсызбы? Сизди эч ким кирбе деп Жок, айткан мен жок. бул байкеге кирбейм мисалы үчүн. Кандай? Вот Конституция, он имеет право снимать. Мен камера менен кирем. Мен камера менен кирем. Камера элдики да, бул эмедики эмес да, кос эмес. Мына юрист турат, айтып бериңизчи. Вообще снимать, распространять, получать информацию — это конституционное право, понимаете? Тем более Министерство образования — это публично-общественное место, понимаете? А министр является публичным лицом, поэтому его можно снимать, и мы можем пройти туда. Siz Ulukbek'ti bloger girme deysiz. Bul girgen bunu çakırganга sebepkar болуп атат. Siz antipеңиз bunu girбейт деген акыл жок. Элдин адамы ошон үчүн жүрөт. Ушундай адамдар бар экен, көп нерселер эске алынып кайра башынан кийин оңуна каралып атат. Ушулар бар үчүн оңолот. Башка кимге кайрылабыз анан? Кимге кайрылабыз? Бияка биринчи жолу келген жокпузда. Сенин балаң болбоду. Ар биринен биз болбузга коюп көргүлө ошону. Гүлмира Умиталиевна, сиз басма сөз кызматысыз да? Сиз мындай өзүңүздүн ыйгарым укуктан акча чаппаңызды. Жок, акча чапкан жокпуз. Биз болгон маалыматты берип атабыз. Сиз басма сөз кызматы гана кызматыңызды кылыңыз. Ата-энелердин талаптарын бул жерде сиз чектей Эми албайсыз. Ошончо мээнетибизди ушул 1 жыл окуп келип, ошондо дагы өртүбүз жакшы тапшырып өткөндөн кийин биздин ушу мээнетибизди четке каккандай эле болуп жатат да. Сиз мыйзам бузуп атат экенсиз, урматтуу министр. Бул жагдайдан эмне качып атасыз? Ушунча эл келип 2 жолу эл силерге алдыңардан өтүптүр, чечпепсиңер, сизге жолугуптур, чечпептирсиң. Эми кыргыз элинин көзүнчө, Кыргызстандын назарынын көзүнчө силердин жүзүңөрдү көрсөтөт экен. Ушуга эми даяр болуп кабыл алып кое бериңиз деп айтыңызчы барып. Өтүнүч, барыңыз. Потому что мы не смогли поговорить с министром, хотя мы записывали сегодня на прием и ждали его с 2 часов. И сейчас уже вот 8-10. 8 болду деп Саат 8 болду. Без ползо мы сидим в душном конференц-зале без питания, голодные, и всего лишь хотели, чтобы министр пришел и услышал нас. Но мы остались обратно неуслышанные. Бул жагдайды акыры ушул президенттин аппаратындагы Айбек Юнушалиев мырза өзү угуп, муну президентке жеткизип, мына өзүңүздөр көргөндөй мыйзамдуу баа берилип, мына азыр кеч болсо дагы аттестат алуу иш чарасы өтүп атат.